Allahu Akbar, Allahu Akbar. Бүгін біз сіздерменен біргелікте ар біріміз мақсат қылған. Ар бір адам жашоосундағы ең негізгі мақсаты, ар бір адамдың жашоосундағы издеген нерсесі болгон бір маселе жөнүндө сөз кылабыз. Ал нерсени кимдир бирөө байлыктан издесе, кимдир бирөө бийликтен издесе, а кимдир бирөө аны жакшы улоодон издесе, кимдир бирөө аны жакшы күйөөдөн издесе, кимдир бирөө аны жакшы кыздан издейт экен. Алда болсо бактылуулук деген сөз. Сабагыбызды башташтан алдын ушул суроону мен узаткым келип турат. Ар бирибиз өзүбүздүн нафсибизден сурасак, бактылуулук деген эмне деген? Бардыгыбыз бактылуу болгубуз келет. Баарыбыз бакытка жеткибиз келет. Бирок ошол биз издеп жаткан, биз максат кылып жаткан бактылуулук деги эмне? Ошол сиз издеп аткан бактылуулукту, максатыңызды сиз сөз менен айтып бере аласызбы? Деген суроону узаткым келип турат. Ар бирибиз өзүбүздүн нафсибизден ушул суроого жооп издеп турсак. Бактылуулукту кимдир бирөө өмүр бою байлыктан издейт. Бактылуулукту кимдир бирөө бийликтен издейт. Бактылуулукту бирөө башка жактан издеши мүмкүн. Бирок байлык бул бактылуулук эмес. Бийлик бул бактылуулук эмес. Бүгүнкү күндө дүйнөнү башкарган канчалаган миллионер, миллиардерлер бактылуу боло албайт. Жүрөгүндө кысынты, кыйынчылык, жада калса дүйнөнү башкарган байлар бир нече жолу өзүнүн өмүрүнө өзү бир нече кол салгандар бар. Ушул күндө жашап аткандары бул дүйнөдөн өтүп кеткендер. Бийликтин үстүндө туруп, дүйнөнү башкарып турган, бүгүнкү күндө дүйнөнү башкарып турган чоң адамдар, чоң бийликте олтургандар бир нече жолу өмүрүнө кол салыптыр. Эмне үчүн? Демек, бактылуулук бул бийлик эмес. Бактылуулук бул байлык эмес. Бактылуулук бул Алланын берген, биздин жүрөгүбүзгө берген ыйман. Бактылуулук бул Алланы эстеген ооз, Алланы эстеген тил. Бактылуулук бул бир тууганды сыйлаган. Бактылуулук бул ата-энени сыйлаган. Бактылуулук бул тууган урукту сыйлаган. Бактылуулук бул кола коңшуну сыйлаган. Бактылуулук бул Кудайды дайым эстеген. Бактылуулук бул Кудайдан ар дайым корккон. Бактылуулук бул намазын ар дайым окуган. Бактылуулук бул кедей кембагалдарга жардам берген. Бактылуулук бул жетим жесирге жардам берген. Бактылуулук бул күчсүздөрдүн, мазлумдардын сөзүн уккан. Бактылуулук бул өз баласына жакшы тарбия берген адам. Бактылуулук бул өз үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылган адам. Бактылуулук бул кол астындагы адамдарга жакшы мамиле кылган адам. Бактылуулук бул адамдын чыныгы кулк мүнөзү. А бактылуулук бул адамдын жылмаюусу. Булардын бар бактын ичине кирет. Бүгүнкү маселебиз ушул маселенин тегеринде болмокчу. Бактылуу болгон адам коло коңшусунан бул адам ким десең, ал адам жакшы адам деп жакшы нерсени эскерген адам. Бактылуу болгон адам кабырына киргенде кабырынан нур жанган адам. Бактылуу адам кыяматка барганда жүзү жарык адам. Бактылуу адам кыямат күнү Алла Тааланын жүзүн көргөн адам. Бактылуу адам ушул кыяматтагы периштелер саламун алейкум, силерге тынчтык болсун, тибутум, силер тазаландыңар
бейиште түбөлүк калгыла деген адамдар, ошол адамдар бактылуу адамдар. Бактылуу адам өзүнүн тилинен башкага зыян бербеген адам. Бактылуу адам өзүнүн колунан, мүчөсүнөн зыян бербеген адам. Ушул адам бактылуу экен. Убакыттын тар болгонуна байланыштуу биз бактылуулуктун негизги бир чоң себептерине токтолуп кетүүнү орундуу көрүп турам. Эң адамды бактылуу кылуучу бул дүйнөдө жана ал дүйнөдө адамды бакытка жетелей турган эң негизги себеп бул адамдын жакшы кулк мүнөзү экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иннал абда ла юдрику би хусни хулиqi даражата саим вал qaim." Пенде жакшы кулк мүнөзү менен түнү бою намаз окуган, күндүзү бою ар дайым ораза туткан адамдын даражасына жетет деген экен пайгамбарыбыз. Пайгамбарыбыз башка бир хадисинде "Хайрул муъминин" момундардын эң жакшысы, "Ва акмалухум иманан" алардын иманынын эң толук болгону, эң иманы күчтүүсү "Ахсанухум хулуqa" алардын кулк мүнөзү жакшы болгондор деп айткан экен. Пайгамбарыбыз башка бир хадисинде "Буисту ли утаммима макаримал ахлак" пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Мен бул дүйнөгө кулк мүнөздү те чокусуна чыгаруу үчүн гана жиберилдим" дейт. Мен адамдын кулк мүнөзүн толуктоо үчүн гана жиберилдим дейт. Пайгамбардын келишинен максат адамдын кулк мүнөзүн, биз адамдардын кулк мүнөзүн оңдоо үчүн келген экен пайгамбарыбыз. Буисту ли утаммима макаримал ахлак. Эгерде сиз кулк мүнөзүңүз жакшы болсо, сиз ар дайым бактылуусуз. Эгерде сиздин кулк мүнөзүңүз жакшы болсо, сиздин жубайыңыз ар дайым бактылуу. Эгерде сиздин кулк мүнөзүңүз кооз болгон болсо, сиздин коңшуңуз бактылуу. Эгерде сиздин кулк мүнөзүңүз кооз болгон болсо, сиздин ата-энеңиз бактылуу. Эгерде сиздин кулк мүнөзүңүз кооз болгон болсо, сиздин жамаатыңыз бактылуу. Ошондой эмеспи? Эгерде тилибиз менен, колубуз менен, мүчөбүз менен эч кимге зыян бербесек, сизден бактылуу адам барбы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кулуку, кулк мүнөзү Курандагыдай болчу. Субханаллах. Сахабалар пайгамбарды ушундай жакшы көрүшчү. Пайгамбар бул дүйнөдө эң жакшы көргөн адам мен болсом керек деп ойлошчу. Пайгамбар адам менен мамиле кылганда ушундай жакшы мамиле кылчу, аны көргөн душманы да жакшы көрүп калчу. Жанында жүргөн сахабалардын баары пайгамбар үчүн эң сүйкүмдүү, пайгамбар үчүн эң жакын адам мен болсом керек деген ишеним кирген болчу. Ошолордун бирөөсү Амир бин Ас. Пайгамбар Амир бин Ас айтат: "Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мен сүйлөсөм ушунчалык кунт койбукчу" дейт. Эгер пайгамбар мага бир нерсе сүйлөгүсү келсе, пайгамбар башын буруп карачу эмес дейт. Пайгамбар бүт денеси менен бурулуп мага жүздөнчү дейт. Башын артка карап бурган эмес дейт. Эгерде мага сүйлөгүсү келсе, бүт денеси толку ой менен бурулуп мага карап жүздөнчү дейт. Мен сүйлөсөм тыңшап угат, ушунчалык көңүл коет. Көздөрүнүн кыймыл аракетинен мен ойлодум дейт. Пайгамбардын дүйнөдөгү эң жакшы көргөн адамы, пайгамбарга эң жакын адам мен болсом керек деп ойладым дейт. Андан пайгамбардан сурадым дейт: "О Аллахтын элчиси, сиз үчүн бул дүйнөдө эң сүйкүмдүү адам ким?" деп сурадым дейт. Десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Айша деп айтты. Жок, мен аялдардан сураган жокмун, эркектерден ким десем дейт, Абу Бакр деп айтты. Башка риваятта Амр бин Ас: "О Аллахтын элчиси, ушунчалык пайгамбар мени жакшы көргөндүктөн улам, мени ушундай жакшы көрөт деген түшүнүктөн улам мен сурадым" дейт. "О Аллахтын элчиси,
мен жакшымынбы же Абу Бакыр жакшыбы деп сурадым дейт. Десе, пайгамбарыбыз айтты дейт. Абу Бакыр жакшы дейт. Көңүлүм түшө кетти дейт. О Аллахтын элчиси, мен жакшымынбы же Умар жакшыбы деп сурадым дейт. Десе, пайгамбарыбыз Умар жакшы деп айтты дейт. О Аллахтын элчиси, ана хайрун ау Усман. О Аллахтын элчиси, мен жакшымынбы же Усман жакшыбы десем дейт. Пайгамбар айтты дейт. Усман жакшы деп айтты дейт. Амир бин Ас айтат, ушул суроолорду бергенимден аттин кылып кеттим дейт. Аттиңай ушул суроону бербей эле коюп оптурмун дейт. Мен пайгамбарды дүйнөдөгү эң жакшы көргөн адамы мен деп ойлоп жүрүп өптүрмүн дейт. Дагы да суроо бергим келди дейт. Мен жакшымынбы же Али жакшыбы деп суроо бергим келди. Бирок менин көңүлүм Али жакшы. Андан кийин дагы бирөөнү айтсам, ал жакшы деп айтыштан көңүлүм оорубаш үчүн сурабай койдум дейт. Аттиңай Абу Бакыр жакшы, мен жакшы деп сурабай эле коюп оптурмун дейт. Пайгамбардын кулк мүнөзү ушундай кулк мүнөз болчу туугандар. Пайгамбар менен мамиле кылган адам, пайгамбардын жанында жүргөн адам, пайгамбардын душманы пайгамбардын мамилесин көргөндө, пайгамбардын кулк мүнөзүн көргөндө, азыр эле 2 минут мурун дүнүйө жер бетиндеги эң жаман көргөн адам пайгамбар болуп турса, пайгамбар менен сүйлөшкөндөн кийин, пайгамбар менен 1-2 минут астында олтургандан кийин жер бетиндеги эң сүйүктүү адам пайгамбар болуп калган. Пайгамбардын кулк мүнөзү ушундай болчу. Бактылуу болом десеңиз, сиз кулк мүнөзүңүздү оңдошуңуз керек экен. Биз бактылуу болобуз десек, эки дүнүйөдө бактылуу болобуз десек, биз кулк мүнөзүбүздү оңдошубуз керек экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бир аял келди. Я Расулаллах. Бизде бир аял бар. Түнү менен намаз окуйт. Күндүзү бою ар дайым роза тутат. Бирок тили менен комшуларына зыян берет деп айтты. Пайгамбарыбыз айтты, "Фахия финнар" деди. Ал тозоку деди. Намаз окуйт, түнү менен намаз окуйт. 5 убак намазын нафил окуйт түнү менен. Орозосунда Рамазанда орозосунда кармайт, нафил орозолорду да кармайт. Бирок коло комшуна тили менен зыян берет деди. Пайгамбар эмне деди? Ал тозоку деди. Я Расулаллах, бизде башка бир аял бар деди. 5 убак намазын гана окуйт. Парыз болгон розосун гана кармайт. Бирок коло комшуна зыян бербейт. Фахия фил жанна деди пайгамбар. Ал 5 деп айтты пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Biz kuluk münözübüz menen özübüzdü tozoku, kuluk münözübüz menen özübüzdü beşi kılışıp alışыбыз, ал биздин колдо экен туугандар. Эгер де сиз бейши болом десеңиз, эгер де сиз бактылуу болом десеңиз, урматтуу бир тууган, биз кулук мүнөзүбүздү оңдошубуз керек экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, могул эшиктен азыр бир адам чыгат, ошол адам бейши деди. Амир бин Ас ошол сөз айткандан кийин эшиктин астында аңды олтурду. Эшиктен ким кирет экен деп. Бир сахаба кирди. Пайгамбарыбыз башка бир риwаяттарда 2-3 күн кайталап айтты. Азыр бул эшиктен бир адам кирет, ошол адам бейши деп айтты. Амир бин Ас күн сайын ошол эшикти аңды олтурду. 2-3 күн бир адам кайра кирди. Анан Амир бин Ас ошол адам менен жандашты. Бул адамды мен байкайын, эмне иш кылат экен? Бул бейишке кире турган эмне иш кылат экен? Мен аны муну шылтагын айтып, үйүнө барып 3 күн жашады. Ал Амир бин Ас бул түнү менен намаз окуса керек. Күн сайын бул роза кармаса керек деген түшүнүк Амир бин Аста болчу. Бирок 3 күн бою караса, бул кишиде эч кандай бир ашыкча амал жок. Намазын окуйт, розасын кармайт, ушундай эле. Бир жакшы, ашыкча бир иш амал көргөн жок. Анан 3-чү күндөн кийин айтты. Пайгамбар сени бейиши деп айтты. Жер үстүндө басып жүргөн бейиш адам сени деп айтты. Айтчы мага, сенде кандай бир өзгөчө бир амалың бар, кандай бир ишиң бар, кандай амалың менен сен бейиши болуп атасың десе, ал айтты, менде эч кандай амал жок. Бирок бир гана менин амалым бар деди. Күндө кечинде
жатарда, эртең менен турганда менин жүрөгүмдө башка бир адамдарга болгон кек, жаман көрүү деген нерсе болбойт деп айтты. Ушул амал үчүн ал адам бейиш болду. Күндө аны үчүн жек көрүү, жаман көрүү, көрө албастык деген нерсе болбойт. Кечинде баарын кечирем. Күндүзү мен эмне болгон болсо баарын кечирем. Жүрөгүмдө эч нерсе жок, тунук жатам, тунук турам деп айтты. Ушул адам үчүн ал адам бейиши болду. Биз эгерде бактылуу болом десек, ошол нерсе болуш керек. Көрө албастык деген нерсе болбош керек. Жаман көрүү деген нерсе болбош керек. Кек сактоо деген нерсе болбош керек. Мусулмандарды жаман көрүү деген нерсе болбош керек. Бөлүнүп жарылуу деген нерсе болбош керек. Бир досуңуз байбатса анын көрө албастык деген нерсе болбош керек. Бир кимдир бирөө ийгиликке жетишип атса аны жаман көрүү, ага көрө албастык болбош керек. Эгер бейиши болом десеңиз, жүрөгүңүздө хасад, көрө албастык, жек көрүү, кек сактоо, жаман көрүү деген нерсе болбош керек экен, урматтуу бир тууган. Эгерде биз бактылуу болобуз десек, кулк мүнөзүбүздү ушундай деңгээлде оңдошубуз керек экен. Эгерде бактылуу болом десеңиз, эч качан экинчи бир адамды төмөнсүнтүп, ал адамды паскырбаш керек экен. Өзүңүздүн байлыгыңыз менен, өзүңүздүн бийлигиңиз менен, өзүңүздүн тулку боюңуз менен, өзүңүздүн кийинишиңиз менен, экинчи тараптын кедейлиги менен, экинчи тараптын жөнөкөйлүгүнө, экинчи тараптын мондой бир мүнөздөрүнө карап, аларды кемсинтүү деген нерсе болбош керек. Балким ал адам Аллах Тааланын астында ушунчалык бейик адам болушу мүмкүн. Инналлаха ла яндур иля суарикум. Алла Таала силердин сүрөтүңөргө карабайт. Бирок Алла Таала силердин кылган амалыңарга жана силердин жүрөгүңөргө карайт деп айтты. Сиз жек көрүп аткан, сиз аны төмөн көрүп аткан адам Алла Тааланын астында ушунчалык бейик адам болушу мүмкүн экен. Эгерде адам баласынын кулк мүнөзү өзгөргөн болсо, адам баласынын жүрөгү өзгөргөн болсо, анын жүрүм туруму өзгөрөт экен. Адам ошол жүрүм турумун өзү жакшырса дагы, адам жакшылыкка өзгөргөндөн кийин анын жакшы жагын Алла Таала адамдарга көрсөтүп коет экен. Ал өзү каалабаса дагы Алла Таала ал адамдын жакшылыгын элге көрсөтүп коет экен. Адамдар ал адамды жакшы көрүп калат экен. Эгерде сиздин кулк мүнөзүңүз жакшы болсо, адамдар сизди баары жакшы көрөт. Ошондой эмеспи? Башка бир хадистерде пайгамбарыбыз айтат, жакшы кулк мүнөз өмүрдү узартат, мамлекетти өнүктүрүп өстүрөт деп айтат хадисте. Жакшы кулк мүнөз, тууган урук менен жакшы мамиле кылуу адамды өмүрүн узартат дейт. Кээ бир алымдардын ой пикири боюнча өмүрүнү узартат деген сөз бул адам өлгөндөн кийин да жашайт. Эгерде адамдын кулк мүнөзү жакшы болгон болсо, адамдын мамилеси, кулк мүнөзү, жүрүм туруму жакшы болгон болсо, ал адам бул дүйнөдөн өткөндөн кийин дагы, баланча деген жакшы адам эле. Баланча деген ата энесин урматтайт эле. Баланча деген балдарына жакшы тарбия берген эле. Коло коңшусу менен жакшы мамиле кылат эле. Тиги моундай эле деп артынан жамандык эмес, ар дайым жакшылыктарды эскерет деп айткан. Мо пайгамбарыбыз жакшы кулк мүнөздүү болуп өттү. Адамдарга ушундай жакшы мамиле кылды. Бүгүн эскерилип атат. 24 саат кыяматка чейин эскерилет. Эгерде сиздин бактылуу болушту кааласаңыз, эгерде өмүрүңүздүн узун болушун кааласаңыз, эгерде сиз бактылуу болушуңузду кааласаңыз, демек пайгамбардай кулк мүнөздүү, өзүбүздүн кулк мүнөзүбүздү оңдогонго күн сайын, балким минут сайын, секунд сайын аракет кылышыбыз керек. Мен өзгөрөм деген нерсени коюп. Чыгып аткан күн сайын бир жерден чыкпайт. Батып аткан күн сайын бир жерге батпайт. Жада калса агып аткан суу күн сайын өзгөрүп турат.
Жер өзünün кыртышын gün сайын өзгөртүп турат. Тетиги тоолор gün сайын өзгөрүп турат. Бардык нерсе өз табияты менен өзгөрүп турат. Эмне үчүн сиз менен мен өзгөрбөшүм керек? Эмне үчүн сиз менен мен кечеки жаман кулк мүнөзүмдү таштап, бүгүн жаңы кадам таштабашым керек? Эгерде жансыз нерсе өзгөрүп атса, биз акылдуу болуп калган эмне үчүн өзгөрбөшүбүз керек? Биз бактылуу болобуз десек, өзгөрүшүбүз керек. Кулк мүнөзүбүздүн жаман сыпаттарыбызды, жаман кулк мүнөздөрүбүздү, ачууланганыбызды, кекчилдигибизди, көрө албастыгыбызды, жаман көргөнүбүздү, булардын баарын ташташыбыз керек. Сиздин атаңыз кандай кемчилик болсо дагы атаңыз кечире билиңиз. Эмне болсо да сиздин балаңыз кечире билиңиз. Эмне болсо да сиздин коңшуңуз кечире билиңиз. Эмне болсо да сиздин жубайыңыз кечире билиңиз. Адам кечиримдүү, ырайымдуу болушубуз керек экен. Бактылуулуктун дагы бир себеби адамдар менен жакшы мамиледе болуп, алар менен көңүлүн сурап, алабалын сурап, ар дайым ошолор менен бирге болуу дагы бактылуулуктун бир себеби экен. Бир туугандарыңыз менен, ата-энеңиз менен, коло коңшуңуз менен, жамаатыңыз менен алардын ал акыбалын сурап туруу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам туугандарын эле эмес, жамаатта мешитке ким келбей калса, ошолордун абалын кабардар болуп турчу. Бул каякта эгерде келбей калса, көрө көрүнбөй калса, эмне үчүн көрүнбөй калды? Анын абалы кандай? Барып зыярат кылчу. Эгерде ал бир кыйынчылыкка түшкөн болсо, досуңуз, коңшуңуз, тууганыңыз, кайсы бир адам бир кыйынчылыкка түшкөн болсо, ошол адамга жардам берип коюу бул өзүнчө бир бактылуулук. Жардам берүү өзүнчө бир бактылуулук. Жакшы насаатыңды берүү өзүнчө бир бактылуулук. Бул нерсени сиз өзүңүз колуңуз менен жардам бергениңизде, өзүңүздүн насаатыңызды айтып жакшы жолго баштаганыңыздан кийин кадимкидей жүрөгүңүздөн бактылуулукту, кадимкидей жүрөгүңүздө ырахатты сезесиз. Бүгүнкү күндө медицинада тастыктап атат. Адамдарга дайым жакшылыкка үндөгөн адамдар, адамдарга ар дайым кайрымдуулук кылган адамдардын көпчүлүк оорулардан айрылат деп атат. Адамдарды жакшылыкка үндөө, жакшылыкка чакыруу, сараң болбой берешен болуу адамдын ден соолугуна пайда деп атат. Ал нерсени медицинадан мурун биздин пайгамбарыбыз айтты. Садака бергиле, кайрымдуу болгула, Алла Таала силерден көптөгөн балелерди көтөрөт деди. Алла Таала силерден ачууңарды көтөрөт деди. Бактылуулуктун дагы бир себеби бул кедей кембагал күчү жок адамдарга жардам берүү. 10 сом, 15 сом, 20 сомдун көзүн караба. Бер, Алла Таала сага берет. Алла Таала сага бактылуулукту тартуулайт. Пайгамбарыбыз башка бир хадисинде ооруларыңарды, ооруган адамдарды садака менен дарылагыла деп айтты. Оорулуу адамыңарды садака менен дарылагыла деп айтты. Биз көпчүлүк учурда садака кедей моундай адамдарга жардам беришибиз мүмкүн. Бирок көпчүлүгүбүз бир адам ооруп аткан болсо, ушул адамга менин ден соолугума же уулумдун ден соолугуна, апамдын ден соолугу үчүн, атамдын ден соолугу үчүн шипа бер, Кудай Таала, ушул садаканын атынан деп садака берген адамдарыбыз аз. Эгерде кимдир бирөө ооруп атса, ошол ниетте Алла Таала шипа берсин деген ниетте берсеңиз, Алла Таала шипа берет иншалла. Пайгамбарыбыз хадисте айтат, силер садака менен ооруларыңарды дарылагыла деп айтты. Кедей кембагалдарга, жетим жесирге, колунда жокко, кыйналганга жардам берүү бул бактылуулуктун чоң белгиси. Албетте бактылуулукка ар ким жете бербейт. Бактылуулукка бир гана Алла Таала тавфик берген болсо, Алла Таала ошол ишиңизге ийгилик берген болсо гана жетесиз. Ошондуктан бактылуулуктун эң негизги себептеринин бири Алла Таалага эртели кеч ар намазда, ар убакыт сайын биз Алла Таалага жалбарып турушубуз керек. Алла Таала өзүң бизге бактылуулукту ыргылы деп. Бактылуу, Алла Таала бактылуу кылган адам гана бактылуу. Мен бактылуу болом деп жүргөн адамдар бирок бакытка жетпей аткан адамдар бар. Жүрөгүндө тынчтык жок, жүрөгүндө ырахат жок, бейпилдик жок.
Байлыгы бар, бирок жүрөгүндө бейпилдик жок. Кыйналып атат, жүрөгү кысылып атат. Бийлиги бар, бирок жүрөгүндө бейпилдик, тынчтык жок. Качан мени бирок мага кол салат экен, качан мага бирок жамандык кылат экен деген кайгы менен жакшы уктай албайт. Жакшы эс ала албайт, жүрөгүндө тынчтык жок. Бактылуулуктун дагы бир себеби Кудай Тааланы эстөө. Намазыңды оку, Кудайдын айтканын кыл. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде айтат: "Фаман иттаба худая фала ядиллу ва ла яшка." Кимде ким менин жолумду, менин айтканымды кылган болсо, мен көрсөткөн жолдо жүргөн болсо, ал адашпайт дагы, ал ырахаттуу жашайт, бейпилдикте жашайт, кыйналбай жашайт деди. Фаман а'рада ан зикри фа инна лаху маишатан донка. Ал эми кимде ким менин айтканымдан баш тарткан болсо, менин буйругумдан баш тарткан болсо, намазын окубаса, зекетин бербесе, орозосун кармабаса, 5 убакыт намазын окубаса, ата-энесин сыйлабаса, тууган уругун сыйлабаса, фа инна лаху маишатан донка. Ан үчүн ушундай кыйынчылык жашоо бар. Жүрөгүндө бейпилдик жок. Жүрөгүндө ырахат жок. Ар дайым кысылып жашайт, кыйналып жашайт. Байлыгы болушу мүмкүн, бирок ырахат жок. Акчасы болушу мүмкүн, бийлиги болушу мүмкүн, бирок ырахат жок. Анткени Кудайдын айтканынан баш тартты. Коло коңшусун сыйлабайт, тууган уругун сыйлабайт, мамилеси жок. Фа инна лаху маишатан донка. Ал үчүн ушунчалык кысымлы жашоо бар, кыйын жашоо бар, бактысыз жашоо бар деп айтты. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде айтат: Кимде ким менин айтканымдан баш тарткан болсо, ушунчалык кысылып жашайт, ушунчалык аба жетпеген сыяктуу кыйналат, асманга көтөрүлгөн сайын адамдын толку ой денеси сыгылып кыйналган сыяктуу кыйналат деп айтты. Бул пайгамбардын канча бир кылым мурун айткан сөзү. Бүгүн барыңыздар билесиздер, асманга көтөрүлгөн сайын адамдын дем алышы кыйналып, кысылып, денеси кысылат. Ошондой эмеспи? Канчалык жогорулаган сайын, андан бир жогору чыккан аба жок болушу мүмкүн. Кыйналат, кысылат, жогорулаган сайын. Ошол нерсени Кур'ан-ы Керимде Алла Таала айтты. Асманга көтөрүлгөн сыяктуу, көтөрүлүп бараткан сыяктуу ал адам ушундай бактсыз болот. Кыйналып жашайт, сыгылып жашайт деди. Эгерде балаңды Кудай айткандай тарбиялабасаң, эртеге көзүңдөн жаш агат. Миң сыздайсың, ыйлайсың, бирок кеч болгон болот. Кудайдын анткени сен Кудайдын айтканынан баш тарттың. Балаңды кичинекейинен намаз окуганга, Кудайды тааныганга үйрөткөн жоксуң. Сен бүгүн ата-энеңди сыйлабасаң, эртеге ошол нерсе сен өзүңдүн балаңдан көрөсүң. Алла Таала пайгамбар, Алла Таала бул жер үстүндөгү бир закон коюп койду. Кимде ким ата-энесине кандай мамиле кылган болсо, өз баласынан ошол нерсени көймө сайын өтпөйт. Кандай мамиле кылган болсоң, ошону көрөсүң. Эмнен эккен болсоң, ошону оросуң деген сыяктуу. Демек, бактылуу болуу үчүн биз кайрымдуу, мээримдүү, ырайымдуу болуп, өзүбүздүн кулк мүнөзүбүздү, жүрүм-турумубузду ар бирине көз салып, оңдоп өзгөрүшүбүз керек экен туугандар. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде мага дуа кылгыла, мен дуаңарды кабыл кылайын деп атат. Удуни астажиб лакум. Дуа кылгыла, дуаңарды кабыл кылайын деп атат. Демек биз ошол жума күнү бир убакыттар бар дейт. Ошол жума күндөрү ар намаздан кийин Алла Таалага жалбырайлык. О Алла Таала, мага бактылуулукту болго. Алла Таала, менин кулк мүнөзүмдү оңдо. Алла Таала, мен эки дүйнөдө бактылуу, өзүңдү ыраазы кыла турган пенделерден болуп жашайын деп Кудай Таалага чын жүрөктөн жалбырайлык. Эгерде күнөө кылган болсок, эгерде ата-энебизди сыйлабаган болсок, кемчилик кетирген болсок, азыр ушул бүгүнгүндөн баштап Кудай Таалага тооба кылалык.
аттен кылалык, тооба кылалык, ошол ишке экинчи кайтпайлык. Бактылуу болуунун дагы бир себеби илим алууга умтулуу, алымдардын сабактарына катышуу, жакшы иштерге, жакшы сөздөргө алымдардын ишине аралашып туруу дагы бактылуулуктун бир белгиси экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Хумул кавм ла яшка бихим жалисуум." Ал ушундай бир коомдор болот, алар менен олтурган адамдар бакытсыздыкка учурабайт дейт. Биздин алымдарыбыз бар. Аттуу баштуу, ар дайым сабак кылып турган алымдарыбыз бар. Алардын сабактарына келип катышып, жакшы сөздөрүн угуп, Алла Тааланы зикир кылып, Алла Тааланы эстеп, ошолордун сабактарына катышып туруу дагы бул бактылуулуктун бир белгиси. Качанда сиз балким бир кемчилик кетирсеңиз, балким сиз бир туура жолду таппай атсаңыз, балким ошол алымдардын себебинен, алымдардын амр маруф нахиян мункар, жакшылыкка чакырып жамандыкка кайтаргандан улам бир жаман иштерден тыйылып калышыңыз толук ыктымал. Ошондуктан ар дайым илим алууга, жакшылыкка үндөп, жамандан жакшылыкка чакырылган сабактарга катышып туруу дагы бир бактылуулуктун бир себеби экен. Bir günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ayalı Ayşe Neviz'e bir ayalı geldi. Ушунчалык ачка калгандыктан улам жегенге бир нерсе бер деп сурап келди. Пайгамбар Айшe Neviz'nin караса эчтесиси жок, 3 курмасы бар экен, тамыр. Kurma 3 finik var eкен. Uшу 3 kurmanı verdi. Alıp tigi ayal, cesir ayal barıp bir balasına bir kurmanı, ikinci balasına bir kurmanı alıp berip, üçüncü kurmanı öz jeyinde bassa, tigi balası tigi kurmanı jeptip ыйлактап mağa da ver, mağa da ver degende, özünün ozundagı kurmanı jebestен ine oşol kurmanı balasına verdi. Анан Айшe Neviz ушунчалык таң калды. Ушунчалык ачка калып, балдары сураса, өзү жебей, ушуну өз баласына берип. Ошол окуяны Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтканда, Пайгамбарыбызга вахий түштү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошондо Айшe Nevizге айтты. Адам баласы кээде ушул бир курма менен болсо дагы өзүнү оттон, тозоктон сактап калат деп айтты. Биз эгерде колубузда болсо, күчүбүз жетип турган болсо, эч кандай сараңдык кылбастан кайрымдуулук кылышыбыз керек. Азыр ушул күнү, бүгүнкү күнү жегенге нан таппай олтурган адамдар бар. Бүгүн курсагы тойбой олтурган адамдар бар. Кимдир бирөөгө таң калыштуу болушу мүмкүн, бирок ушундай адамдар бар. Сурагандан уялып олтурган адамдар бар. Курсагы ток 2-3 күндөн бери нан жейлек адамдарыбыз бар. Сараңдык кылбастан колу берешен болуу, ачык болуу, жетим жесирлерге жардам берүү бул дагы бактылуулуктун эң негизги себептеринен экен. Бактылуулуктун эң чоң бир себептеринен бири өзүңдүн ата-энеңди сыйлоо. Өзүңдүн ата-энеңди сыйлоо. Sen üçün, men üçün ölümüngө dayar boldu. Sen men üçün gündöp, tündöp, jumalap uктаган жок. Sen ooruba, men ooruyun деп чоңойтты ошол ата-энелерибиз. Sen кыйналсаң да, эмне кайсыл 5-10 минут кечиксең, ушунчалык бытырчылап, жүрөгү туйгулап, кыйынчылыкта жашады. Ар дайым сени күттү. Seni деп жашады. Бүгүн сен күчүңө кирдиң, чоңойдуң, акчалуу болдуң. Ата-энеңди эмес, башка бирөөнү тандап атасың. Бул
биздин эң бактысыздыгыбыз. Эгерде бактылуу болом десек, бул дүйнөдө, ал дүйнөдө бактылуу болом десек, өзүбүздүн ата-энелерибизди тирүүсүндө сыйлашыбыз керек. Geç bolup kala elekte, attin kılıp kala elekte, özümüzdün ata-enelerimizdi urmattуу bir tuğandar sıylap kalışыбыз gerek. Allah Taala üçün en jakşı amal namazды öz убагында oku, andan keyin эле эмне dedi? Ата-энеңди сыйлоо. Качанда алар кыйналып, ооруп, каарып, күссүз болуп калган учурда сен аларга жардам бер деп айтты. Аларга жумшак сүйлө, кичикпейил бол, катуу сүйлөбө. Оор сөз сүйлөбөгүн, катуу сөз сүйлөбөгүн, көңүлүн оорутпагын, жада калса, уф деген сөздү айтпагын деп айтты. Бүгүн аялыңдын ырзалыгы үчүн, аялыңды ыраазы кылуу үчүн ата-энеңе катуу сүйлөйсүн. Тууган уругуң менен мамилени үзөсүн. Бул эң чоң бактысыздык. Бул дүйнөдө дагы, ал дүйнөдө дагы бактысыздык. Сени менен мени баккан ошо ата-энелер эгерде кийимиңди булгап койсоң, алар сүйүнүп жүрүп тазалашчу. Кийимиңди бир нече күн булгап алсаң, алар кабатырланчы. Sen bugün bir jolu, iki jolu kiyimin tazalap jaman süylöysün, oor süylöysün, katуу süylöysün urmattуу bir tuğan. Alar seni menen biz dep yaşadı. Seni көздүү бактылуу болсун деп жашады. Ошон үчүн ата-энелерди сыйлоо дагы бул дүйнөдө жана ал дүйнөдө бактылуу болуунун эң негизги себептеринен деген. Албетте, бактылуулуктун эң башатында бул ыйман деген маселе турат. Эгерде адамда ыйман болбосо, демек анын бул дүйнөдө дагы, ал дүйнөдө дагы кор болду деген сөзү. Эң негизгиси биз бактылуу болобуз десек, ыймандуу болушубуз керек. Бирок дагы бир суроо. Ыймандуу дегенде эмне деп түшүнөбүз? Ыймандуу болуш керек деп айтабыз көпчүлүгүбүз. Балам ыймандуу бол деп айтабыз. Ошол ыймандуу деген сөз эмне деген сөз? Ыймандуу бол уулум деген сөз эмне деген сөз? Ошол сөздү биз өзүбүз жакшы түшүнөбүзбү? Ыймандуу десек көпчүлүгүбүз ордунан туруп берип коюуну, бир жаш улуу адам келсе ордунан берип туруп коюуну биз ыймандуу деп сезебиз. Туура, бул ыймандын эң кичкей эң төмөн бөлүктөрү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Ал-иману бид'ун ва саб'уна шу'ба. Ыймандын 70тен ашык бутагы бар. Фa'алаха ла илаха иллаллах. Ыймандын эң жогорку чеги ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деген сөз. Алла Тааладан башка сыйынуу татыктуу зат жок, анын элчиси Мухаммед деп ынануу. Бул ыймандын эң жогорку даражасы. Адамдын ыйманы эң жогорку даражасы. وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. Ыймандын эң төмөнү адамдарга зыян бере турган нерсени жолдон алып коюу, бул ыймандын эң төмөнү деп айтты. Вал хаяу шу'батун минал иман. Уялуу бул ыймандан деп айтты. Уялуу бул ыймандын бир бутагы. Ыймандын 70тен ашык бутагы бар. Ушулардын баары ыйман деп аталат. Ыйман деген демек эң чокусу ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деп ыйман келтирүү, Кудай Таалага ишенүү, пайгамбарга ишенүү, китептерине ишенүү. Ыйман деген сени кулчулук таза, адеп ахлактуу болууң, кулк мүнөздүү болууң ыймандын бир бутагы. Ата-энеңди сыйлооң ыймандын бир бутагы, зекет берүүң ыймандын бир бутагы, ораза кармооң ыймандын бир бутагы, коло коңшуңду сыйлоо ыймандын бир бутагы, жамаатка катышууң ыймандын бир бутагы. Ыйман деген биз түшүнгөн эле моун сөз эмес. Ыйман деген исламды бир ичине камтый турган сөз. Ыйман деген терең сөз. Мааниси өтө терең сөз. Кичүүдү сыйлоо, улуулу урматтоо, булардын баары ыйман. Бирок ыймандын дагы этап даражалары болушу мүмкүн.
Демек біз бактылуу болобуз десек, ыйманыбызды толукташыбыз керек. Эгерде сен намазыңды окуй атасың, демек ыйманың кандайдыр бир деңгээлде толук эмес. Сенин кулк мүнөзүң начар, демек сенин ыйманың толук эмес. Сенин кулк мүнөзүң начар, демек сенин ыйманың толук эмес. Намазыңды кээде окубайсың, сенин ыйманың толук эмес. Жума намазга келип 5 убакыт намазды окубайсың, сенин ыйманың толук эмес. Ата-энеңди сыйлабайсың, сенин ыйманың толук эмес. Тууган урук менен карым катнаш кылбайсың, сенин ыйманың толук эмес. Орозоңду кармабайсың, сенин ыйманың толук эмес. Закатыңды бербейсиң, ыйманың толук эмес. Жетим жесирге көңүл бурбайсың, ыйманың толук эмес деген сөз, урматтуу бир тууган. Ыйманыбызды біз толтыруу үчүн, ыйманыбызды толук кылуу үчүн біз толук кандуу ислам менен жашаганга аракет кылышыбыз керек. Кулк мүнөзүбүздү оңдогонго аракет кылышыбыз керек. Ибадаттарыбызды оңдогонго аракет кылышыбыз керек. Бактылуулуктун дагы бир белгиси Алла Таала берген тагдырга ыраазы болуу. Алла Таала берген тагдырга ыраазы болуу дагы бул бактылуулуктун бир чоң белгиси. Эгерде адамда ыйман жок болгон болсо, ыйманы күчсүз болгон болсо, башына бир түйшүк келген болсо, банкрот болгон болсо, жүрөгү карма болушу мүмкүн. Анткени анда эмне жок? Ыйман жок. Жакын бир тууган өткөн болсо, ал бүт жачын бетин тытышы мүмкүн. Анткени анда ыйман жок. Ажабан ли амрил муъмин, момундун иши ушунчалык, пайгамбарыбыз айтты, таң каларлык. Эгерде бир кыйынчылык жеткен болгон болсо, ага сабыр кылат, ага да соо болот. Эгерде бир жакшылыкка жеткен болгон болсо, ага шүкүр кылат, ага да соо болот деп айтты. Мусулман ушундай болуш керек. Мусулман тагдырдын жаман жакшысына ыраазы болот. Капаланбайт, кайгырбайт. Туура, көздөр ыйлашы мүмкүн. Туура, жүрөк ыйлашы мүмкүн. Жакының өтсө, тууганың өтсө, кайгырышың мүмкүн. Бирок чектен чыгып чачыңды жулбайсың. Чектен чыгып ушунчалык көп өзүңдү кайгыга батырбайсың. Алла Таала жазган нерсе болот, Алла Таала берген нерсе болот. Алла Таала берди, Алла Таала алды деген түшүнүк момунда болот. Ар бирибиз биз Алла Тааланын мүлкүбүз. Алла Тааланыкыбыз, ошондой эмеспи? Ар бирибиз. Алла Таала каалаган учурда мени алып кетиши мүмкүн. Бүгүн мен бул жерден түшкөндөн кийин менин жанымды Кудай Таала алышы мүмкүн. Бардыгыбыз аман, жаныбыз аманат, ошондой эмеспи? Мусулманда ушундай түшүнүк болгон болсо, ал адам кайгырбай, капаланбай, бардык нерсеге Кудай Тааланын берген тагдыры деп макул болот, ыраазы болот, бактылуу болот. Жүрөгү, көзү ыйлапса дагы, бирок анда өзүн жоготуу деген мондай кыйынчылыкка учурабайт. Биз канчалык бай болсок дагы, канчалык толку боюбуз күчтүү болсо дагы, бактылуулукка жете албайбыз, эгерде бизди Алла Таала бактылуулукка баштабаса. Ошондуктан биз бактылуу болуу үчүн, бул дүйнөдө, ал дүйнөдө бактылуу болуу үчүн, ырахат менен жашоо үчүн биз айткан бул себептерге, дагы бактылуулуктун бир нече себептери бар. Биз убакыттын кыска болгонуна байланыштуу, убакыттын тар болгонуна байланыштуу бактылуулуктун негизги себептерине кайрылып кеттик. Алла Таала сиздер менен биздерге бактылуулук ыргологон болсун. Эки дүйнөдө Алла Таала жүзү жарык кылган болгон болсун. Алла Таала биз менен сиздерди ыйманыбызды толуктап, ата-энебизди сыйлай турган, тууган урукту сыйлай турган, элибизге, жерибизге, мамлекетке кызмат кыла турган чыныгы момун пенделерден кылган болсун деп Алла Таалага жалбарып кетебиз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.